Бирок көпчүлүк ата эненин şu balasının aldığındağı milletlerin bilbeyt dep otura. Ata enenin moynundağı tuğandar birinci şu bala Allah'ın belegi. Bunu жақсы kabul alınız. Allah'ın amanatı. Baldar Allah'ın amanatları. Kıyanat kılvanız, kıyamat günü surağa alınız. Baldarga talim terbiyada en birinci ata enenin özünün imandı, dinde boluşluğu öte zarul. Baldardı uyattуулuktun negizde, tazalıktın negizinde, ata enesine güyümdülüktün negizinde terbiye kılış gerek. Bu ata ene moyunda mildet. Үйдө аялы менен күйөөсү уруша берсе, жаңжалдаша берсе, мушташа берсе, каргап, сөгө берсе, балдарга ошо таалим таасир этет. Ошон үчүн балдаргадын алдында ата энеси кичине айтыша турган сөз болсо дагы айтышпаш керек. Балдар уктагандан кийин, мектепке кеткенден кийин мисалы чамча айтыша турган сөздөр болуп калышы мүмкүн. Бирок балдардын көзүнчө болбойт, жаман тарбия таасир этет. Балдарды урушканга караганда мухаббаттын үстүндө тарбия кылуу ата эненин мойнунда милдет. Жакшы көрүп, бирок жакшы көрүү аларды тоң мойнунда калып барып койбосун. Кичинесинен балдардан алхамдулилlah кыздарды азмат жолука, балдарды топуга, сүннөт менен оң колун менен жегенге, колун жууганга, учурдагы дуаларды, мына ушунун баардыгын таалим тарбия ата эненин мойнундагы милдет. Аларга адал тамак берүү ата эненин мойнунда милдет. Ошон үчүн да кичине Кудай кааласа бир 7 жашында намазды баштатып 10 жашар болуп калганда булардын балдар менен кыздардын төшөктөрүн өзүнчө кылыш керек. Ата эненин мойнунда милдет, биздин балдар уяттуу болуп чоңойсун. Жашынан эле көнүш керек. 10 жашар болдубу? Төшөгү бөлөк, балдардын да бири-бири менен төшөктөрү бөлөк, кыздардын да бөлөк комнаталары бөлөк, өзүнчө жаш. İslam dini, uyattуулуктун dini, тазалыктын dini. Бул ата эненин мойнундагы милдеттерге кирет. Оор көрбөш керек. 3 кыз, 4 кыз, 5 кыз болуп калды. Алхамдулилlah Аллахтын бергени. 10 кыз болсо да Аллахтын бергени. Уулду болбой дегенен кийин андай болбойт. Пайгамбарыбыз айткан 3 кызды тарбия кылып, жакшы ат коюп, жакшы чоңойтуп, ага бейиш важип ага. Мен менен кыямат күнү ушунча жакын болот деген кандай сөмөй менен ортоңко манжадай. Экөө болсун, экөөнө дагы айткан, бирөөнө дагы айткан. Только кыз эле эмес, карындашыңды дагы тарбия кылсаң, эжеңе дагы көңүл бурсаң, ушул соопторду аласың.